мына биз айтып атабыз, Казакстанды эгерде ушул жерде 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу нерселерди курса, биздин эл ошол жерде иштейт деп биз ошого дагы макул болуп отурабыз бүгүнкү күндө. Биз ал жакта дагы биздин кыргыздар Казакстандын колунда иштеп аткан болсо, бул жерде дагы булардын колуна барып иштеп берет деп, ошого биз макулдугубузду берип коюп, ошого ыраазы болуп отурган болсок, анда биз коркоктун коркогу болобуз. Резиденцияны, Казакстандын мына президенттин резиденциясын карап көрүңүздөр. Резиденция берилгенден мурда 7 метр нар жакта дубалы бар эле. Резиденцияны өткөрүп бүткөндөн кийин, жанагы дубалды жолдун ортосуна чыгып, тротуардан дагы бул жагына коюп, асфальттан 1,5 метр бул жакка карап туруп оротуп алыштан. Аны бардыңыздар көргөнсүздөр. Ошол жерде эл малын айдап кетип баратканда, машина уруп кеткен адамдарга да эч ким жооп берген жок. Малын дагы уруп, адамды дагы өлтүрүп кеткен болгон машинаны, мас болуп балдар ошол жерде. Именно ошо Казакстандын машинасы болгон. Эгерде дубал 7 метр наракта болгондо, бала дагы өлбөйт эле, мал дагы өлбөйт эле. А биз бүгүн уруксат берип атабыз дагы. 49 жылга берсек, бизде калат деп атасыз, урматтуу төрага. 49 жылга бергенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз, Совет Абадты, мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы алып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турган 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Бир сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер. Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз, 49 жылга берели, 49 жылга биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийип отурабыз. Мына жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок. Туалеттин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, мейли деп көкүрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Булга кол коюлган деп атабыз, урматтуу төрага. Кол коюлган деп атабыз, соглашение 2006 жылы. Кол коюлган же ошол жерде соглашение карасаңыз, өзгөрткөнгө уруксат деген жери бар, туурабы? Өзгөрткөнгө уруксат, мына өзгөртөйлү буну. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар. Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Анан эртеге көрөм оппозиция чыкканда биринчи ушул нерсени айтат. Мына аларды сатып беришти, Ак Жол партиясы мындай кылды, Ак Жол партиясына ишенген элеңер, Ак Жол партиясы көпчүлүк добуш менен алып койду деп туруп, булар жар салып чыгышат бүгүнкү күндө. Биз аларга возможность түзүп берип атабыз. Ошолор жар салып турганда көрөм ошол жерде кимиңиздер барып турганлар. Рахат эртеге чыгат Өзбекстан. Эмне үчүн Казакстанга бердиңер, бизге бербейсиңер деп. Уже чыктыбы? Мына чыкты бүгүн. Эртең аларга дагы беришибиз керек. Себеби Совет Абадты дагы бергенбиз, Шахимардан дагы бергенбиз. Эртең Рахатты беребиз, бүрсүгүнү Бишкектин ортосундагы жерлерди өткөрүп беребиз. 49 жылдан кийин биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт. 49 жыл мурда менин атам, менин апам ушул парламентте отурганда, Ак Жол партиясынын атынан отурганда ошолор добуш берип өткөрүп койду эле деп, биздин балдарыбыз дагы жер тиктеп калат. Биз ага жол бербешибиз керек. Эртең кимин баласысың дей турган болсо, ошол жерде өткөзбөй койгон адамдын баласымын деп айта турган учур келиш керек. Туристтер деп атасыздар, туристтер келип атат, 13 миллиард сом пайдап келип атат. Ушу 4 деле пансионатты бербей койсок, туристтер бизге келбей калабы? Ушу 4 пансионатты бербей койду деп бизге Россиядан туристтер келбей кой, булар Казакстанга бербей коюшту эле деп. Ибрагим Качаназарович, сколько? Я 2 минуты попрошу, Султан Эльмир Султанович, я там суроолордон дагы мен отказ бергенмин. Эми карап көрүңүздөр. Мына Байконур, жана жакшы сөз айтып кетти. Байконурду Советтер Союзунда куйрулган
Казакстан алып калды. А бүгүн Казакстан команда өтөт ал жерде. Байконурду мынча төлөмөй сайын, мынча миллион, миллиардты төлөбөй сайын учурбайсыңар деп атат. А биз болсо бекерге бергенге даяр болуп отурабыз. Дагы бир нерсени айтайын. Урматтуу юрист, сиз айтып атасыз. Кечиресиз, фамилияңызды, атыңызды билбейт экенмин. Креслонун аркасында отурган юрист, сизге кайрылып атам. Биз сот болсо утулабыз деп рингке чыкпай туруп боксерге окшоп атасыз. Мен Мухаммед Алиден бүгүн калтак жейм. Бүгүн Мухаммед Али менин тушугумду жарат деп чыкпай туруп бүгүн коркуп отурасыз. А сизге окшогон юристтер коркок болсо, эмне кереги бар анда сиз ал жерде иштешиңиздин? Сиз дагы айтып атасыз, үйрөтүп атасыз. Окуу кылачы мындан, окуп койбойсуңарбы деп. Эми бул жерде жалаң неграмотнялар отурат деп атасызбы? Бул жерде элдин ишеничине аткарабыз деп келген адамдар отурат. А сиз буларга бүгүн үйрөтүп отурасыз. Окуу кыла буну, окумай сайын айтып бересиз. Окуп туруп саат 2-3-кө чейин окуп даярданып келип туруп анан айтып атасыз биз. Эч нерсени үйрөтпөшүңүз керек сиз менен. Сиз сот залында отурган жоксуз да, сиз бизди күнөөлөгдөй. Же следственный органда отурган жоксуз да. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн ордуңуздарды билишиңиздер керек. Урматтуу коллегалар, дагы бир жолу кайрылайын. Мен 40 секунд убактым калды. Эң жаман көргөн Акаев, кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин сутушунда өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керекпиз? Эмне үчүн биз жаман көрүшүбүз керек бүгүнкү күндө? Вот ушу нерсени колдоп бериңиздер, бул нерсени токтотуш керек бүгүнкү күндө. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.